Урматтуу судья, адвокаттардын берген өтүнүчүн колдойбуз, конечно. Бирок чыгабызбы, чыкпайбызбы, аны сиз ак үй менен кеңешип чечесиз. Бизге белгилүү, айрыкча мына прокурорлордун шефинясы Аида Салянова өзүнүн кетирген катачылыгын оңдош үчүн жан талашып сизге да киши жөнөтүп атканын билебиз. Буларды да кыйнап атканын билебиз прокурорлордун. Силер сүйлөбөй атасыңар, силер начар иштеп атасыңар. Ал өзүнүн ошибкасын эч ким билгиси келбейт. Бул бир жагы. Экинчи жагы мына Кумтөр боюнча бүтүндөй республика уже билди. Кумтөр эмне болуп атканын билди да. Эгер биз камалып калбаганда мынчалык деңгээлде билмек эмес экен. Бул менин оюм да. Мына кечээ күнү ушул өкмөттүк комиссия барып текшерди. Биздин аркабыздан депутаттык комиссияга ишенбөөчүлүк көргөзгөндөй болуп барып текшерди. Биз казып чыккандын ашып кетсе 70%-ын алып келип жогорку кеңештен окуду. Мен толук угуп отурдум ушуну радиодо. Андан сырткары мына өзүлөрү 30 жылдык стажы бар Динара Кутманова деген айлана чөйрөнү коргоо боюнча экспертти жалдап барышкан экен. Биздин эксперт Кыргызстандын. Мындан сырткары да группа бар экен, 4-5. Алардыкы да ошо 20-30 жылдык стаждары бар. Булар эмнени айтат? Булар 5 миллиард долларга чыгым болгон деп эсептеп чыгышты. Так суммасын эсептеп чыкты. Биздин комиссия эсептеген эмеспиз. Кийин тергөө тобу келсе эсептесин дегенбиз да. Бул 5 миллиард десе Темир Сариев айтат, жок андай болбойт, аны төлөй алышпайт да деп атат. Мына интервьюсу турат. Аны төлөй алышпайт да деп туруп 150 миллион штраф салып атат. Эмбай деңиздин тамчысындай нерсени салып атат да. Буга ким жооп берет 5 миллиард долларга? Эгерде дагы ушинтип отура берсек, биз ушундай сот залында ушак териштирип отура берсек. Бүгүн 5 миллиард долларга чыгым болсо, 5-10 жылдан кийин 10-20 миллиард долларга чыгым болот да. Ким жооп бериш керек ага? Ким? Прокурорлор жооп береби, бизби, сизби, же бул адвокаттарбы, же ак үй жооп береби? Бирөө жооп бериш керек да негизи. Ошондуктан урматтуу судья, биз Кудайдын буйругу бир күнгө жазып турат. Ошол күнү чыгабыз. Башыбыз аман эсен чыкса ушул жерде отурганда, ушул ишти аягына чыгарабыз, бул бойдон калтырбайбыз. Эмне үчүн 5 миллиард долларга чыгым келтирип атсак, Сариев 150 миллион аны төлөй албайт да Динара деп, экөөбүз урушуп кеттик деп могу эксперт айтып атат. Сариев менен мен урушуп кеттим. Ошон үчүн бул жөн калбаш керек. Кыргыз эли да жалпы журтчулук билип коюш керек ушуну. А биз эмне комиссиянын көз карашы менен иштешибиз керекпи, мыйзамдын көз карашы менен эмес. Эксперттер санап берип атат. Анда эмнеге бул эксперттерди жалдап барды? Бюджеттен мына могу отурганыбыздын бардыгыбыздын чөнтөгүнөн кетип атат. 47 миллион сом коротушту ушуларга берип. А мен бюджеттен бир тыйын алган эмесмин. Аларга караганда эки эсе көп эксперттерди иштеткен, 40ка жакын эксперттер. А булар 20 эксперт иштетип 47 миллион сом коротуп атат. Бу дагы сиздин, мына ошол эле прокурорлордун да чөнтөгүнөн кетип атат. Эмне үчүн муну айтышпайт? Эмне үчүн мына прокурорлор бизди күнөөлөйсүңөр дагы, ушундай фактыларды силер күнөөлөп чыкпайсыңар, а? Силердин бул милдетиңер да түздөн-түз. Андан сырткары ошол эле шефиняңар Аида Салянова 1,5 миллиард сомду бюджеттен диги списать этип салып атат налогтон. Эмне үчүн муну көтөрбөйсүңөр? Биз диги талкуу болгон учурда муну дагы айтамын. Урматтуу судья, талкуу болгон учурда мен беремин сизге, өтүнүч келтиремин, жай аныктама чыгарышыңыз керек ген прокурор боюнча. Аида Салянова боюнча. Бул мыйзамдын талабы, менин талабым эмес. УПКда так көрсөтүлгөн. Канчанчы статьяда 19-чу, 29-чу статьяда так көрсөтүлүп турат. Ошон үчүн мына биз баарыбыз эле, биз ушу тордун артында отургандар үчүн эле керек эмес Кумтөр. Баарыбыз үчүн керек. Ошон үчүн тез аранын ичинде маселени чечип, ушул ишти аягына чыгарышыбыз керек. Бул биздин соттун же болбосо тиги прокурорлордун эле же биздин кызыкчылыгы эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы. Мамлекет бар болобу, жок болобу, ошол коркунучта турат азыр.